Бабановду 2015-жылы Кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деп эркекче айткан. Ал мен премьер-министр кезинде убакыт жетпей калды. Кумтөрдү алмакпыз деп айтты. 2012-жылы Садыр Жапаровдун депутаттык комиссиясынан кийин Бабанов тарыхта биринчи жолу Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Бирок ал комиссия ишин аяктаганча эле 31 августта Бабановду кызматтан кетирип салышкан. Улутташтыруудан коркпош керек. Бул мыйзамдуу жол. Ал үчүн бардык саясий күчтөр биригип туруп, мындайча айтканда Совет Безопасности өткөзүлүп туруп, президент өзү чечим кабыл алып туруп, бардык биригип туруп, бул кадамга таза болбосо барыш керек. Кумтөр маселесин чечишибиз керек. Тилекке каршы менин убактым жеткен жок. Мен Темир Аргынбаевичтин жетекчи кылдым, топтун жетекчиси кылдым. Убакыт жеткен жок. Убакыт бир жыл калганда мен чечет болчумун бул маселени. Нары же бери болмокпуз. Мына чындык ачыкка чыга баштады. 2017-жылы тартылган тасма Бабанов өкмөт мүчөлөрүн Кумтөрдү чыккынчылык келишим түзгөн үчүн сотко бергиле деп ачууланып, бийликтегилер камаласыңар деп эскерткен. Бирок тилекке каршы өзү ак жеринен камалып жатат. Эскерте кетсек, Кумтөр Томсон Грек деген кенди сатып алып, Кыргызстандын акциясы Центрада 26% түшкөн. Бул республикачыларга жакпай калган. Бул сделка ошол иштеп аткан өкмөттүн эң чоң катасы болот. Биз өзүбүздүн фракциянын чечимин айтабыз, азыр депутаттар өзүнүн айтат. Бирок эң чоң ката 32%дан 26%га түшүп кетиш. Бул чыккынчылыкка барабар. Убакыт өтөт, иш козголот бул жөнүндө, көрөсүңөр. Иш козголот. Ушул жөнүндө. Себеп дегенде бардыңар унчуп коюп турасың. Экинчисинде ошол кат келгенде, сүйлөшсөңөр болот эле да, айтсаңар болот эле да, токтотсоңор болот эле да. Парламентке келип туруп айтып берип, эметсеңер, биз болсо үнү куссак, ал жерде болсо бул публичная компания. Публичная компанияга тиги Томсон Крикта өзүнүн акционерлердин макулдугун алыш үчүн алар да токтомок. Мен премьер-министр болуп турган кезимде атайын Кумтөр боюнча комиссия түзгөн. Темир Аргынбаевич ошону жетектеген. Ошондо депутаттар кыйкырып улутташтырабыз, бери элге алыш керек дегенде, ошондо Канадалар сөзгө келген. Ошонун негизинде экологический жанагы силердин бүгүнкү күндө ала турган 60 миллионуңор чыгып келип атат. Бу жерден чыкпай калбады эле, өкмөттөн чыкпай калбады эле. Убакыт жетпеди. Убакыт жетсе Кумтөрдүн тагдырын чечмекпиз. Сиздер ээлеген кызматты дагы бир топ биздин жарандарыбыз ээлейт. Бирок жасаган ишиңерге чоң баа берет. Жаштар деп атат. Мына жаш инүүбүз отурат. Кыргыз алтында жетектеген. Балким англис тилинде жакшы билеттир. Бирок мындай кайдыгерлик мамиле болбаш керек. Каршысыңарбы? Бул жеке менчик компания эмес. Жеке менчик болсо, силер сотко бермексиңер. Соттошпойсуңарбы? Эмне соттошпойсуңар? Нарушены крупного акционера деп. Эмнеге сотко бербейсиңер силер? Маккензи бизге мындай заключение берди, тигиндей заключение берди деп тур. Юристтерди алып алып сотко бербейсиңер, международный сотко. Өкмөттүн бир топ мүмкүнчүлүгү бар бияктагы жанагы Кумтөрдүн маселеси боюнча. Бу жерде отурат, мына Муратбеков отурат. Бу жерде Рустамов отурат, экология. Өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү бар да. Финансовый полиция отурат. Биз менен эсептешпесе, 32% бар менен эсептешпесе, каалагандай немете берсе. Анда эмне кереги бар бизде СНТРга мүчө болуп? Бир кара нерсе. Бул элдики болуп атат да, эч кимдики болбой атат мамлекет. Ошон үчүн ушундай мамиле болуп атат. Тилекке каршы.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров эмдөөдөн өтпөгөн мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын бербөө маселесин көтөрдү. Ал мындай пикирин 24-июндагы өкмөттүн кезексиз жыйынында билдирди. Эмдөөнүн ыктыярдуу жана мажбурлоо жолдорун киргизели. Саламаттык сактоо министрлиги өзү эмдөөдөн өтпөй жатса, биз эмне кылабыз? Врачтар улам-улам ооруп жатпайбы? Калган армия, ички иштер министрлиги сыяктуу жалпы 368 000 кызматкер эмдөөдөн өтпөсө айлык албайсыңар деш керек. Менин ушул сунушумду колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм, деди Жапаров. Эскерте кетсек, өлкөдө вакцина алгандардын саны 100 000ге жетти. Кыргызстандыктарга Кытайдан жана Орусиянын вакциналары сайылууда. Мен сунушум азыр ошо Бообек Эргешевичке тапшырма берели. Бир 10 күндүн ичинде дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосун самолеттор менен барып алып келейин. Бул биринчиси. Экинчиси, добровольно-принудительный механизмдин баарын киргизели. Эгерде здравоохранение өзү вакцинация кылбаса, анда биз кандай кылдык? Мен цифраны укпай койдум. Канча врач, медсестра бар, ошонун канчасы вакцинирован. Врачтар улам-улам ооруп атпайбы? Калган армиябызды, МВДны негизи 368 000 өзүбүздүн кызматкерлердин баарын зарплата албайсың деш керек, эгерде прививка болбой турган болсо. Мен ошо сунушумду колдоп берип коюңуздар деп өтүнөм. Чрезвычайное положенияны киргизип туруп эле Бообек Эргешевичте жиберели. Ал эми холодильник цепочкаларына анан кислород боюнча Министерство энергетики и промышленности жооп бериш керек. Минздрав алардын баарына жооп бере албайт да. Келген вакциналардын баарына AstraZeneca болобу, ковид эме болобу, спутник болобу, же Кытайдык болобу, холодильниктер керек. Ошон үчүн бүт холодильник цепочкалары дагы азыр мына бир 10-20 күндүн ичинде баарын бүтүрүшүбүз керек. Ошондой диагностика жасап, министр промышленности Герт Башы менен жооп берсин. А так биз Бообек Эргешевичтен суранмайынча Минздрав бүтүрө албайт. Ошондой тапшырма берүүңүздөрдү мен өтүнөм. Жылдыз Жолдошова президенти Тажикстанга барбоого кеңеш берди. Бул туурасында Фейсбуктагы жеке баракчасына жазып чыкты. Кыргыз элин акыркы кылымга дейри бир гана намыс сактап келе жатат жана сактайт. Анткени кыргыз эли өтө намыстуу эл. 28 апрель 2021 жыл Эмомали Рахмон кандуу согушту баштап 44 жараныбыздын өмүрүн алып кетти. Арасында өспүрүм балдарыбыз дагы. Үйлөр өрттөнүп, кыргыз элинин намысы тебеленип калган эле. Эмне бийлик бат эле унутуп калдыңарбы? Садыр иним, сиз бир бизнесмен эмессиз да. Биз үчүн намысты четке кагып коюп, баарын кечирип, партнеруңуздун үйүнө чай ичкени барганы. Сиз деген эгемендүү Кыргыз Республикасынын президенти болосуз. Ошондуктан сиз кандай кырдаал, абал болбосун улуттук намысты туубуздан да бийик көтөрүп жүрүшүңүз керек. Туура, эки президент жолугушуусу маселелер чечилиш абзел. Бирок нейтральный территорияда Баткен окуясы. Садыр Нуркожоевич, сиздин жүргүзүп жаткан бийлигиңиздеги өчпөз каратак менен каалабайт элем. Эмомали Рахмон менен Душанбеде жолугуп экинчи каратакты орденде көкүрөгүңүзгө тагып алганыңызды азыр да кеч эмес. Жолугушууну нейтральный территорияда өткөрүүгө, урматтуу президент Садыр Жапаров мырза, сиз унутпаңыз эч качан кыргыз манастын тукуму экенин. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Чынында эле Жылдыз Жолдошованын сөзүнө кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз.